Бишкекте аялдын уктун ажал табышы окуя боюнча Камчыбек Ташиев пикирин билдирди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы күйөөсү тарабынан атып өлтүрүлгөн аялдын каргашалуу өлүмү боюнча коомчулукка кайрылуу жасады. Ал бул окуяны терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилеп, мындай кылмышка эч кандай шылтоо болбошу мүмкүн эместигин баса белгиледи. Анын айтымында бүтүндөй өлкө 3 баланын энеси болгон аялдын каачылык менен өлтүрүлгөнү тууралуу суук кабарды оор кабыл алды. Эркек катары, ата катары жана мамлекеттин өкүлү катары айтам, мындай кылмышка эч кандай шылтоо жок жана болушу да мүмкүн эмес. Адам башка бирөөнүн өмүрүн кыйып жатса, бул үй бүлөлүк чыр-чатак, эмоция, ичимдик же жеке жагдайлар тууралуу айтылган бир да сөз орунсуз, деди Камчыбек Ташиев. Ал аялга айрыкча энеге карата зомбулукту актоого болбой турганын белгилеп, бул жөн гана тиричиликтеги уруш эмес, оор кылмыш, киши өлтүрүү экенин баса айтты. УКМК төрагасы мамлекет аялдар менен балдарды өзгөчө коргоого милдеттүү экенин жана мындай кылмыштарды жасаган адамдар катаал жана кутулгус жазага тартыларын белгиледи. Аялга кол көтөргөн андан да ашып курал кезеген ар бир адам мыйзам алдында жооп берет. Мындай учурларда эч кандай жеңилдик болбойт, деди ал. Анын маалыматына ылайык, учурда бул факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Күнөөлүү адам мыйзам чегинде эң оор жазага тартылары белгиленди. Камчыбек Ташиев каза болгон аялдын балдарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, мамлекет зомбулуктун эмес, жабырлануучунун тарабына экенин баса белгиледи. Төрагасы Камчыбек Ташиевке кайла тилеп, ушуну мындай жоңалтырбаңыздарчы суранам. Биздин жүрөгүбүздү соруп кетти. 3 баласы алды. Bir баласы биринчи брагынан, 2 баласы болсо экөө ушурик өлтүрүп салган жездебиздин балдары. Бунун деген айтуусу боюнча эжем айтып жүргөн негизи мындай желтый карточкасы, сары карточкасы бар депчи. Анан ошол моменттен бул пайдаланып, анан аларды негизи жана айтып больницага жаткырып эле, там 3 ай жаткырып эле чыгарып эшеткен, андай болбош керек да, чын. Бул деген эсли ошондой карточка менен кантип мисалы милиционер болуп иштеп жүрдү, мисалы элге кызмат кылыпчы. Анан ошо суранарым мен, ошо нерсесинден бул карточкасы жумушунан чыккандан кийинби качан алган, ушунун баарын мындай тактап, ошо справедливость ар бириңердин балдарыңар бар го, суранам силерден туура чечим чыгарып бериңиздерчи бизге. Мынакей эжемди жутуп, мынакей кан жутуп отурабыз баарыбыз. Уже илали десек, сүйлөлүк десек тилебизден чыкпай калды. Балдар эмне болот? 2 бала билбейт, такыр мынакей ары бери жашырып жүрөбүз. Садыр Нуркажаевич, Камчыбек Ташиев, сиздерде да бала бар, силерде башыңардан жаман жакшы өттү. Биздин башыбызга биринчи жолу ушундай оор нерсе келип атат. Бирок он упорно, целеустремленно башын чекесине атты, эле атты. Биздин балдарыбыз көп болуш керек. Кыздарыбыз, келиндерибиз көп төрөш керек. Көп балалуу болушубуз керек. Так, мурдагыдай 1ден 2ден бала болуп токтоп калбастан 5ден 6дан 7ден 8ден 10дон бала төрөшүбүз керек. Муну ошондо гана Кыргызстан өнүгүп өсөт. Бул кээ бирөөлөр муну айтсаң тамаша иретинде ойлонушу мүмкүн. Тамаша эмес. Бул өтө олуттуу маселе. Мамлекеттин коопсуздугу анын элинин санына жараша болот. Так, элибиздин саны өсмөйүнчө, элибиздин саны көбөймөйүнчө коопсуздугубузду биз сактай албай калышыбыз мүмкүн. Дүйнөдө канчалаган өзгөрүүлөр болуп атат. Тегерегибизде канчалаган чоң мамлекеттер бар. Бардыгынын мамлекеттердин сандары көп. Биздики аз болуп атат. Ошондуктан буга олуттуу карайлы. Мамлекет өзүнүн жаш балдарына шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Биз садиктерди салып беребиз, мектептерди салып беребиз, окуу жайларды куруп беребиз, бардык шарттарды түзүп беребиз. Демек бала чагабыз көп болуш керек. Мындан ары мына мен азыр бир кубанычтуу маселе менен дагы нарыңа келгенимди айтып коеюн.
Keçe күнү эле Кара Сууга барып келдим. Кара Сууда 2-3 эм төрөлүптүр. 3 эм 2 үй бүлөдө төрөлүптүр. Ошолорго барып президент атысынан 500 000 сомдон жана 3 квартиралуу квартира берип келдим. Ошол нерсе мына эң кубанычтуу Нарын шаарында ушундай болуп атат. Нарын шаарында бир 3 эм төрөлүп, Кудай кааласа ошо балдарыбыз өсүп өнүгүп атат. Мен азыр барып алардан да кабар алам. Президентибиздин атынан 500 000 сом акча беребиз, 3 комнаталуу квартира беребиз. Так, аларга. Бул эле болуп токтоп калбастан, азыр биздин өкмөтүбүздүн программасында бар, президентибиз тапшырманы берди. Азыр ошону эсептеп чыгып атабыз. Жана айтпадымбы, биздин мамлекетибиздин саны, адамдардын саны улуттук коопсуздукка да таасирин тийгизет деп. Мына мен өзүм ошонун башынан туруп эсептеп чыгып атабыз. Мындан ары мындай кылайлы деп атабыз, урматтуу кыздар. Айрыкча бул кыздарга, келиндерибизге, аял кишилерге маанилүү жана ошолорго тиешелүү. Мындан ары 4-үнчү бала төрөгөнгө мамлекет тарабынан материалдык капитал деп коет, материнский капитал деп коет, жанагы разовый платеж. Так сүйүнчү катары. 4-үнчү бала төрөгөн биздин бул эркектерге берилбейт. Бул келин кыздарга берилет, айтып коеюн. Муну да. Кийинен эркектер бизге дагы бергиле деп жүрбөгүлө. Мына келин кыздарыбызга айтып коеюн. Келин кыздарга гана берилет. 4-үнчүнү төрөгөн келин кыздарыбызга, урматтуу келин кыздарыбызга 100 000 сомдон берилет. 5-нчини төрөгөндөргө 600 000 сомдон берилет. Так. 7-нчини төрөгөн кыздарыбызга 1 000 000 сомдон акча берилет. Так. 8-ди, 9-ду төрөгөн келин кыздарыбызга 1,5 миллион сомдон акча берилет. Ал эми 10-ду төрөгөнгө 2 миллион акча берилет. Мына ошон үчүн бул эмне үчүн муну жасап атабыз биз? Бул биздин акчабыз ашып ташып кетип аткандан жасаган жокпуз. Бул биздин мындай орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособияны аз берип атасыңар деп атпайбы? Мына ошон үчүн көп төрөгөн биздин келин кыздарыбызга биз ушинтип мамлекет тарабынан поддержка кылабыз. Колдоп турабыз, Кудай кааласа. Так. Анан сырткары муну эми бүт республика боюнча эле жасалат экен деп ойлобогула. Бул баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашаган жерлерде төрөгөн келиндерге берилет, кыздарга берилет. Так. Бул деген Нарын облусту бардык район шаарлары кирет экен. Демек Нарын облусунун саны Кудай кааласа жакынкы жылдары тез эле өсүп кетет деген ойдомун. Так, ошогон эми буну дагы бир жолу айтайын, кээ бирлер тамаша иретинде кабыл алышы мүмкүн. Жок, бул тамаша эмес. Бул өтө олуттуу мамлекеттик программа. Биздин элибиз мына азыр 7,5 миллион болсо, тез аранын ичинде биз 10 миллион болушубуз керек. Тез аранын ичинде биз 15 миллион болушубуз керек. 20 миллион калк болушубуз керек. Мына ошондо биз күчтүү мамлекет болобуз. Мына ошондо биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн биз кабатыр болбойбуз. Мына өсүп аткан Кудай кааласа жигиттерибиз, кыздарыбыз мамлекетибизди биздин колубуздан алып, кийинки муундарда татыктуу коргоп, өстүрүп калат. Мына ошого биз шарт түзүшүбүз керек деген ойдомун.